сөз түрдө окушуң керек болгон китептердин бир канчасын айтып өтөйүн. Бул китептер сенин жашооңду түп тамыры менен өзгөртөт, эгер окуп амал кыла турган болсоң. Окуш башка, амал кылыш башка. Көп адам окуп туруп жашоодо результат көрбөдүм дейт. Спорт китебин окусам мен мисалы үчүн кайсы жолу отжимания кылат, канча жолу кайсы учурда чуркайт, кайсы времяда тренировка кылыш керек, полный үйрөтөт ал китеп. Бирок китепти окуп туруп мен ошол китептин ичиндеги нерселерге амал кылбасам, мен спортсмен боломбу же жокпу? Албетте болбойм. Качан мен ошол китепти окуп алып, качан тренировка кылыш керек, канча отжимания кылыш керек, ошолорду кылганымдан кийин мен спортсмен болом, фигураларым өзүнчө башкача болуп чыга баштайт да. Демек, башка китептер дагы, саясат китептери, дин китептери бардыгы бизди негизи амал кылууга чакырат. Негизги түп тамырын карасаң, амал кылууга гана чакырат да. Башка эч нерсе эмес. Оку, амал кыл. Биз окуган үммөтпүз. Кур'ан-ы Каримдеги эң биринчи оку деп түшкөн. Окушубуз керек да ошондуктан. Биринчи сени ийгиликке жеткизип, бай кыла турган, ийгиликке жеткизе турган китептердин биринчиси бул Кур'ан-ы Карим. Сен айтышың мүмкүн, бул мажаз иманияда айтып атат, бул өзү дин башка-башканы айтып атат. Жок. Бул кыйынчылыкка түшкөн учурда кыйынчылыкты кантип чечимдерин, батыл болуп кеткен учурда бакыттын чегарасынан чыгып кетпешти үйрөтөт. Бардыгын үйрөтөт. Мисалы дүйнөдөгү миллиардерлер бар, миллиардер актерлор бар, актрисалар бар. Бардыгы чегарадан чыгып наркоман болуп кеткен, же ден-соолуктан айрылган, же бирдеке айтор. Ошол чегарадан чыгып кетпештин дагы түшүп кетсең, түшүп кеткенин чегарасынан түшүп кетиштин дагы, түшүп кетпестиктин дагы даражасын үйрөтө турган. Бир мосттон өтсөң, андан жыгылбастан өтүп кетиштин жолун дагы бардыгын үйрөтө турган бул Кур'ан-ы Карим. Сен бир китепти окусаң, ал 100 жылдык, 50 жылдык өмүрдү окуйсуң. Ал жазуучу автор өзүнүн өмүрүн жазган болот. Ошол өзүнүн чөйрөсүндө окуялар жазган болушу мүмкүн. Бирок 50 кылымдан кийинки нерселерди жаза албайт. А Кур'ан-ы Каримде өлүп кеткенден кийин дагы кийинки кылымдардан келе турган нерселер дагы, мурда сен төрөлгөндөн мурдагы болгон окуялар дагы, адам атадан окуялардан баштап бардыгы камтылган китеп бул Кур'ан-ы Карим. Муну сөзсүз түрдө окушуң керек. Сен ыймандуулукка, такыбалуулукка жөн эле жок деген аны окуп чыккан адам таза адам болот да. Таза адам болот. Бул Кур'ан-ы Карим биринчиси экен. Экинчиси ойлон байы. Ойлон жана байы. Ойлонуп туруп байы. Сен бирөөгө барып жөн эле ишчи болуп кал деген эмес. Биздин жаштарыбыз карасаңар Россияга барып акча жөнөтүп атат. Сен бирөөгө бир нерсе берсең, андан кийин акча берет да. Туурабы? Бир товарың бересиң, акча берет. Алар эч нерсе бербестен туруп бизге акча жөнөтүп атат. Жөнөтүп атат да Кыргызстанга. Эмнени берип атат десаңарбы? Ден соолугун берип атат. Жаштыгын берип атат, өмүрүн берип атат. Учурунда акчаны салып алып, башка нерселерди кылып алып, кийимдерди чогултуп алып, ден соолук менен Россияга иштегени, акча тапканы кеттик. Ден соолук менен чогуу элек, акча тапканы кеттик. Бирок кайра келдик, ден соолук жок. Бүгүн акча менен ден соолукту издеп жүрөм, бирок таппай жатам дейт да. Ден соолук биринчи орунда экен. Ойлонуп туруп иш кыл. Ойлонуп туруп байы. Көп шарттар, шанстар көп. Баягы көп бирөөлөр айтат го, баягыдан бизнес, жок нерседен бизнес деп. Ошол нерселер мүмкүн. Жашоодо көп мисалдар келтириши мүмкүн бул маселеде. Бир жаш бала келип, айылдан курут алып келет экен дагы. Магазинге бир коюп көрөйүн, ушинтип иш кылып көрөйүн, магазинде курут жок экен деп мектепке кеткенге чейин. Бул жаш бала, школьник. Мектепке 4 магазин бар экен, экөөсү алат экен. Экөөсүнүн кайра акчасын жыйнап келет экен. Боло турган иш турбайбы деп туруп, апасыга чоң энесиге чалып, айлыгы мага курут салып бериңиздер 2 себет деп туруп, курутту алат дагы, келип 20 магазинге коёт. 20 магазиндин бардыгынын акчасын чогултуп алат 2 күндө. Демек өтө турган, боло турган иш экен деп туруп, жакындарга айтып, атасыга айтып, боло турган иш экен деп ушуну кылышат. Азыр карагыла бүт бар жерде курут коюп койгон да. Демек, кыла турган ишибиз, боло турган ишибиз, жолун тапсак бардык нерсени кылат. Кылам деген адам жол табат, кылбайм деген адам шылтоо табат. Жалкоо шылтоо табып жата берет. Ал мындай экен, мындай экен. Жакшы телефон алсам мындай кылам, жакшы зарядник алсам мындай кылам, жакшы бир нерсе, ан нерсени үмүт кылып жата бербе. Аракет кылбасаң эч нерседен жөндөн эчтеке болуп калбайт. Жашоосуга жөндөн бир нерсени алып келип койбойт. Мына ширин торт жеп кой деп бербейт. Ошондуктан ойлон жана байы. 3-үнчү китеп Вавилондун эң бай адамы. Бул жерде автор айтат да, көп икаяларды, окуяларды айтып түшүндүрүп берет да. Көп акча тапкан адам бай эмес. Эмнеге көп акча тапкан адам бардыгы көп акча табат. Мисалы мен $1 миллион тапсам, балки мен $1 миллиард карзым бар. Туурабы? Көп акча тапкан эмес, акчаны колдоно билген, пайдалана билген адам, учуруну карап, бул жердеги тактика мындай болот, психологияны билген адам деп атат да бул жерде. Вавилондун эң бай адамы ушул түшүнүк алып келет да. Байыштын оңой жолдорун икаялар аркылуу, окуялар аркылуу түшүндүрүп берет, болгон окуялар аркылуу. Окуй турган 3-үнчү китебиң ушул экен, Вавилондун эң бай адамы. Ал эми окуй турган 4-үнчү китебиң $1 миллион каталар
ушул көп тааныштарга сунуштаган учурумда көп окуду, башка кылды. Эми ушул жерде окуп туруп өзүмдү көрүп аттым дейт да. Ушуну окудум, бекер ушул жерде кылган бул ишти, ошон үчүн ката болду, ушунча зыян көрдүм дейт да. Ушул нерсе каталарды кыл электен мурда ошол китепти окусаң, ошол нерсе пайда болот. Китептин окуп билебиз. Мисалы үчүн магазинге бардым, Султан чай алам десем, Султан чайды окуп туруп, немесин көрүп, түшүнүп, светин көрүп туруп, анан кийин аласың да. Китеп дагы ушундай. Бир нерсени аласың, окуйсуң, ошол нерсе жашоодо ишке ашырасың, ушул нерсе берет да. Ыйыктыкты берет. Ошондой экен, урматтуу жаштар, аракет кылышыбыз керек, ушул китептерди окушубуз керек. Роберт Кийосакинин «Бай атам, кедей атам» деген китеби. Бул жерде жөн гана түп тамыркы мааниси актив жана пассив. Магазинге кирдиңиз, бир жаштар көбүнчө шаурма неме жейт, сэндвич алдыңыз, бир жанага бир Кока-Коланы кошуп алдыңыз. Сэндвичке тоет элеңиз, Кока-Коласыз жашаса болот эле, жөнөй суу ичип алса деле болот эле. Бирок сиз ошону кошуп алдыңыз, бул демек сиздин пассивиңиз, зыяныңыз деген. Аны албай койсоңуз, ошол акчаны жыйнап бир нерсеге тиксеңиз, бул актив деген. Аз аппараттар 10 миңден баштап 100 миңге чейин ар кандай аппараттарды берет. Аппараттарды коюп сатсаң болот, ар нерселерди сатсаң болот, кылсаң болот. Демек жол бар экен дегени да. Шарт бар экен, шанс бар экен дегени. Анан ушул китептерди айттым. Китептерден кийинки амалый көрүнүштөр не? Жолго чыгасың, бир нерсе сатам дейсиң, болбой калат. Анысы келет, мунусы келет, кылба дейт. Баштан өткөн да. Көп нерсе баштан өткөн. Көчөгө коесуң, алып кет дейт, башка кыл дейт. Ошол учурда өжөрлүк керек. Сүйлөшө билүү керек. Таныш билиш дегени кандай мааниде айтып атам? Коррупция башка маселеде эмес. Мамиле кылганды билишиң керек да. Ар бир жерде таасир калтырсаң, кол берген учурда дагы ал адам башкача мамиле кылат. Же урдайм деп туруп, көзүң алаңдап тура турган болсо, сага ишенбейт эч ким. Ошондуктан назар деген нерсе, илимий жактан ишенич деген нерсе, көп нерсени алып билбей турган учурда парасатты жагып туруп, парасат ушундай нерсе не? Парасат бардыгы көрүнбөйт, бирок жоктугу явно билинет да. Ясно көрүнүп калат. Жоктугу. Парасаты бар адам мунун мындай кылыш керек, мунун мындай кылыш керек. Мисалы үчүн уста мунун үстүгө чыгып иштеп атат, мунун үстүгө чыгып алып, бир нерселерди кылып атат, коюп атат, же шпакловка кылып атат, же бир нерсе кылып атат. Жандагы разнорабочийчи автоматтык түрдө ойлонуш керек, ага азыр мындан кийин мына нерсе керек. Палапса керек, кыскач керек, молоток керек, автоматтык түрдө ал муну бер дегенге чейин берип туруш керек да. Аны ошондо устанын бул парасат да, сигнал жагып турат ар дайым. Ошондон парасатты жагып ар бир жерде парасатың менен иш кыла турган болсоң, акылың менен иш кыла турган болсоң, акылы бар адамдар бар, бирок көбүнүн парасаты жок болуп калат да. Ийгиликке жетпей калган ушул жерде сыры да. Ошондон айтылган китептерди оку, көп нерселерге жетесиң иншалла. Эгер амал кыла турган болсоң, айттым, китеп окуш башка, ага амал кылыш башка. Китеп окугандар көп, миңдеген китептер окуп салгандар бар, бирок амал кылбайт көп. Амалга, китепке күч керек болгон болсо, амал кылышка күч дагы, акыл дагы, жүрөк дагы, корпостук дагы, өжөрлүк дагы, чыныгы бардык күч эрк керек да. Китеп окушка жатып алып да окуй бересиң. Амал кылыш, туруп чуркап барып кылдырышты талап кылат. Келип жалынышты талап кылат. Сураныч, байкежан, сураныч, агажан, сураныч кылып бериңизчи, эжежан. Сураныч товарымыш чекесинде туруп турсунчу, зыяны тийбейт башкага. Бир күн туруп турсун, жарымы сизге пайдасын деп жалынышты талап кылат. Китепчи, китеп ошону баш түрдө кандай жалынышты, кандай суранычты үйрөтүп коет. Ошондой экен кылыш керек. Жол табам деген адам, кылам деген адам, жол табат, кылбайм деген шылтоо табат. Китептерди окушубуз керек, айтылган китептерди. Ушул китептер негизи жетет бай болушка. Ушул китептерди окуп туруп эле амал кылышты баштасаң, болду, сага башка китептин кереги жок. Сени өмүрүң акыргача ийгиликтүү кылып, бай кылып, миллионер кылып коет сени, эгер амал кылсаң. Ошондой экен бул окулган китептерге амал кылайлы. Аллах Таала ишиңерге ийгилик берсин, ак жолду көрсөтүп, ак жолдорун жүрүүнү насип этсин, арамды арам көрсөтүп, арамдан аз кылсын, ийгиликтүү инсандардан кылсын. Айттым го жана сабактын башында. Силерге себепчи кылды мени Кудай Таала. Ушинтип жетти, ушинтип кирип папалып калышыбыз бул нерселер жөнүнөн эмес. Мен айтып атам ушул нерселерди, демек силерден бир нерсе чыгат, Кудай Таала үмүт кылып атат. Кылышыңар керек көп нерсени. Эртең биз дагы сыймыктанып, бул бизден ушундай адамыбыз болчу, мындай адамыбыз болчу, сыймыктана турган адам болушубуз керек. Койчу, ушул дагы эле ушул бойдон жүрөбү дей турган адам болбошуңар керек. Силер жардам ала турган эмес, жардам бере турган адам болушуңар керек. Бардыгы сыймыктанып туруш керек силер менен. Эжем мындай береб экен, иним мындай, агам мындай машина алып береб экен деп күтпөшүңөр керек. Наоборот, силер беришиңер керек, агаңарга мына ключ миниңиз деп, ата-энеңизге мына машина миниңиз деп. Ата-энеңер байкасаңар, ата-энеңерге эң күчтүү мотивация эмне деген учурда мен ата-энеден издейм да, көзүндөгү жашы, көзүнүн тегерегиндеги тырышы, бетиндеги тырышы, ошол мотивация эмеспи? Аракет кылышка дух бере турган, күч бере турган, күчтүү бере турган нерсе ошол эмеспи дейм да мен. Негизи ошол. Ата-энеңди бир көз
жүзүнө карап туруп эле мен жерге кирип кетейин дейм да, ишенсеңер. Апамдын көзүн карап туруп мен 7 кабат жерге кирип кетейин дейм. Апам бир дух бере турган болсо, сөз менен башка менен мактай турган болсо, 7 кабат асмандын үстүгө учуп кетем. Ошондуктан ата-энеге карап туруп эле иш кылгыла. Мурда эч кандай тренинг болгон эмес. Бизнес тренер болгон эмес. Мурда эч ким болгон эмес. Бирок ийгиликтүү адамдар болгон. Алар ата-энесинен, жакындарынан жашоо берген ударлардан сабак алып туруп аракет кылган. Силер дагы аракет кыла.